туындылар деп кайсыларды эсептейсиздер? Жалпысынан урматтуу мекендештер, урматтуу Казакстандын жарандары, биз ушундай коомдук акыбал болуп турат. Жалпы казак элинин ошол көкпар системасында алар бөлүп чыгып, сын пикирди ошол бир канча, балким 100, балким 1000 адамга айтсак туура болот. Себеп дегенде жалпы элге күнөө артыш дурус эмес. Негизинен жалпылап айтканда аябай уюштуруу жакшы болду, айта кетиш керекпиз. Бизге болгон мамиле бардык тараптан аябай чоң жакшы деңгейде болду. Бир гана ошол көкпар системасында булар бир гана калысты күнөөлөп атпайбы? Жок, сиздер билиңиздер, ал жерде калыс эмес. Ал жерде бул толук система бардыгы ошондой сүйлөшүлүп, ошондой иш кылышты, баарына күбө болдук. Эми эреже бузуу боюнча биз балдарды психологиялык жактан бардык колдон келишинче мурдагы оюндардын баарын эске алып туруп балдарды даярдап чыкканбыз. Ал жерде старттык чийинден баштап эреже бузуу болду. Анын баарын майдаланбайбыз. Топтун ичиндеги тизгинден кармоо, буттан колдон кармоо баардыгын биз эске алган жокпуз. Ошондон тышкары биздин Кыргызстанда ошол бир эле эпизод болгондо чоң талаш тартыш болмок деген 14 чоң эреже бузууну биз видео камерадан кайталанган оюндан көрдүк. Ал эми оюн үчүн аябай көп болду, бирок биз баягы чындап 100% ошо камерадан көрүп далилдей ала турган 14 чоң эреже бузууну көрүп чыктык. Алардан биринчи бөлүктө одоно өтө эреже одоно бузулган 4 эпизод катталган, андан кийин экинчи таймда 10, кошумча убакытта 1 жолу. Айта кетсек, эреже боюнча Көкпар Федерациясынын өз ички эрежеси менен бул мейдештер өттү. Биз аларга кат менен да кайрылганбыз. Федерация булардын кызыл карточка деген пунктун жокко чыгаргыла. Себеп дегенде кызыл карточка деген пункту 3 жолу бир оюнчу эскертип алса, 5 минутта гана кетпестен оюндун этегине чейин толук курамсыз бир курам 4-кө 3 ойноп калмак. Биз муну кат жана кайрылсак, кат менен бул жооп силерге туура эмес деген жооп алганбыз. Бирок кечээ көрдүңүздөр, биринчи бөлүктүн 9-чу аларда убакыт баягы өйдөдөн ылдый түшөт экен, бизде ылдыйдан өйдө көтөрүлөт. Оюндун биринчи бөлүктүн бүтөрүлө 9 минут калганда мынакей жекеме жекеден одоно мойнунан тартып эреже бузганын баардык дүйнө көрдү. Бул эреже бузуу пунктуна ылайык 5 мүнөттүк айыпмама менен жазаланмак. Биз буга унчуккан жокпуз, көрдүңөр. Андан кийин оюндун бүтөрүнө 8 мүнөт калганда Манас Ниязов басып барып, жана буларда шеңбер деп коет, тегерек. Шеңберге жакындаганда көрдүңөр, бутунан да колунан да тартканын бүт дүйнө көрдү. Муну дагы биз көз жумду, унчуккан эмеспиз. Апелляцияны андан кийин 3-чү салым болгондо Султануулу Кубаныч салым салганда менен камчы менен чапты. Эми мындайда бир тууганда көрдүңөр, ал казак тараптын көпөрүчүлөрү биз ал оюнчу сөгүнгөндөн кийин биз чаптык дейт. Эреже боюнча сөгүнүү эмне кылат, чапкан болбойт. Бирок ал жерде логикага ылайык келбейт. Ал салым салып аткан убакта оюнчуны сөгүп жүргөнгө убакыты да жок. Салым салганда эле тезинен бир чапты. Андан кийин ал дагы намысы бар жигит, эмне айтканын билбейм, бирок бир нерсе айтса керек, андан кийин кайталап экинчи жолу чапты. Мына ушул 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузулгандан кийин бизде мынакей Көкпар Федерациясынын президенти жана ошол убактагы көкпар оюну боюнча команданын жетекчиси калыстар тобуна кайрылды. Кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Себеп дегенде 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузду. Анын 3-өсүн бир оюнчу бузду. Эрежеге ылайык мындай оюнчу кызыл карточка алып туруп оюндан четтетилиш керек болчу. Ал жерде талап кылганда бул эреже боюнча, Көкпар Федерациясынын эрежеси боюнча ар бир эпизод видео көрсөтүү менен коштолмок. Бирок тилекке каршы 35 мүнөт оюн токтоду баарына көрдүңөр. Ал жерде башкы калыс бизге бир дагы эпизодду көрсөтпөй туруп алды. Туруп ал жердеги жанагы калыстар тобунун арасындагы болгон аябай иш, айча айтканда көпчүлүк айта турган иш эмес, биз менен ошол кабырга кете турган иштер болду ал жерде. Бирок биз айтып бере турган нерсе, Казакстанда дагы адилеттүү адамдар бар экен. Ошондой адамдардын себеби менен биз оюнду улантууга мажбур болдук. Себеп дегенде ошол жарым сааттан кийин келип туруп, алардан бир коопсуздук кызматкеринин бир граждандык кийинген адам экен, келип туруп ошол жердеги башкы калыска айтты. Кыргыздын тарабы эмне деди? Алар айтты, кызыл карточка берсилер деди. Кызыл карточканы бергиле да оюнду баштагыла, силер элдин сезими менен ойнобогула. Ал жактагы көрүүчүлөрдүн арасында жаман акыбал каттала баштады. Эгерде эл чабышып кетсе,
бул оюнуңар эч нерсеге арзыбай калат. Оюну баштагыла деди. Ал жерде башкалыс кызыл карточка бербейин ачык эле айтты. Ал жерде чоң система экен. Бул жерде биз башкы калыс, ана ортодо калыс дегенибиз менен чоң адамдар аралашкан жер экен. Жок дегенде биз айттык 5 мүнөткө кетиргиле оюнчуну уланталы дедик. Ага да болбошту. Ошол жерде соода болду. Эми 3 мүнөттө эрежеде жок нерсе айтканда биз президент экөөбүз бири-бирибизди карап күлүп айттык деп анан кийин ачык сөз ошол жердеги оюнду улантканыбыз үчүн да көп адамдар айыптап жатат. Биз кыргыздын нарктуу элдин уулдары катары, чоң устаздардын шакирттери катары акылдашып туруп, ошол мамлекеттин биримдиги үчүн эки дос мамлекеттин биримдиги үчүн, кошуна элдин ынтымагы үчүн бир оюн бөлкөдө нерсеге арзыбайт. Улантып коелу оюнду. Кетип калганыбыз бул баягы конок болуп келгенден кийин ошо уюштуруучу тарапты сыйлабастык болбосун деп мына ачык баардык коомго айталы. Мына Кудайым буга күбө. Мына Рамис Жайланыш Майрамбек экөөбүз акылдашып, ушул элдин ынтымагы үчүн жаман нерселер коомдо көбөйбөсүн деп туруп мына оюнду биз баштадык. Болбосо кызыл карточка берип биз баштабайбыз деп барганбыз. Бирок ал жерден эч кандай адилеттүүлүк болбоорун көргөндөн кийин, күбө болгондон кийин элестетип көрсөңөр, бүт дүйнө көргөн эпизоддорду биз ал жерден далилдей албай койдук. Анан эми оюн да бул оюнду биз оюндан да сырткары көрбөшүбүз керек. Бул оюн биз 2 жылдан бери максатыбыз ушул элди бириктирүү. Биздин мына 10 жылдан бери өзүбүздөн өзүбүз ойной берип ушунчалык балдардагы тажрыйба, ичиндеги бул энергияда эмне мындай ашып кеткен. Бизге эл аралык оюн керек болчу. Себеп дегенде оюнчуларды, үйөрмандарды бир желектин астында бириктирип, ойноп ошол жакта болгон нерсенин баарын таштап келип, ички ынтымакты, ички биримдикти өнүктүрүү максатында барганбыз. Ал жакта биз казак элин, Казакстандын командасын бир уяткарып, утуп бир өзүбүздүн бир деңгээлибизди далилдейин деп барган эмес. Биздин максат өзүбүздүн ички акыбалды оңдош керек болчу. Балдарыбыз чындап 10 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз ойноп ушунчалык бир деңгээлге жеткен, баарыбыз билебиз. Баарына күбө болдум. Биздин балдарга ал жакта көк бөрчүдө эч кандай жана тең эмес. Болгондо биз анализдеп чыктык. Ооба, жерден көтөрүлгөн улактын 55%ын казак тарап көтөрүптүр, 45% биз көтөрүптүрбүз. Бирок биз оюндун жүрүшүндө жекеден көп алабыз дегенбиз. Себеп дегенде бир туугандар, бардык адамдар түшүнүш керек. Тайгазан менен бул көкпардын көк жерге ташталган улактын жүрүшүндө айырма чоң. Көптөр түшүнбөй эле азыр баягы эмне болуптур? Утту бир аз эле айырма менен дегенде болуп атпайбы? Жок, бир туугандар. Бул жердеги айырма эмнеде болду? Көкпар оюну боюнча, эгерде сен серкени жерден эңип алсаң, ийгиликтин 70% сен жака жылмаят. Себеби ал жердеги барып туруп жанагы тегерекке серкени таштап коюш эң оңой иш. А бул тайгазанда болсо сен жерден эңгенден кийин дагы ал 30 эле пайыз иш бүтөт. 70% тайгазанга салуу. Тайгазанга салуу өтө оор. Ошондуктан жерден көп мына Казакстандык биздин үйөрмандар, Казакстанда да миллиондон адамдар бар экен, бизде колдогон баарына ыраазычылык, адилеттүү, мыкты, парасаттуу, табияты бузулган адамдар көп. Булардын баарына рахмат айтабыз. Бирок ошол убакта оюнду түшүнбөстөн мен көп адамдардын комментарийлерин, баягы сот тармактагы сүйлөгөндөрдү көрүп ойлоп калдым. Булар эрежени билбегенден ушундай бир ойдо калыштыр. Эреже боюнча көп казак бир туугандарыбыз ойлоп калыптыр. Биринчи таймда жекеме-жекеден кыргыздар алыш керек болчу, экинчи таймда жекеме-жекеден казактар алыш керек болчу деп ойлоп калыптыр. Бирок бир туугандар эреже боюнча жекеме-жекеде аттардын бардыгы маңдай тескей коюлуп, ортосундагы аралыкта бирдей болуп, экөө тең даяр болгондо ышкырыктан кийин башталат. Эч жерде казак тарап эңгенден кийин ышкырылат деген жер жок. Биздин эксперттер карап чыккан видео материалдар менен карасак,